Мекендештер, мына бүгүн биз Алиев көчөсүндө, мен бүгүн Ошко келдим. Урматтуу Оштуктар, туугандар, Алиев көчөсү 161 Бдабыз. Бүгүн мага мына абдан жакшы результат менен кичинекей кыз келди. Азыр кыз канча жашта? 12 жашта. Так, демек, апасы ушу 4 ай мурун бизден дарыланып алып кетти да. Азыр апасы биринчи айтып берсин, эмне болуп келген эле? Биз өзү 1 жыл ушул августта ооруп калдык. Тамак өзү негизи кичинесинен бери ооруйт эле, анан көп ооруп, бир да дәрилер таасир этпей калды. Ашказаныга аппарат жуктуруп, муну лечение алдык. Психологдорго жөнөттү. Бир да дәри таасир этпей. Сиз азыр психологдорго аппарат деп атасыз да. Кызда эмне болду эле? Ыйлайт беле? Ыйлап, коркуп сезим болгон, ашказан ооручу эле. Тынбай эле, тамак ооруйт эле. Тамак ооруйт эле. Баш ооруйт эле. Чарчайт белең? Чарчайт белең. Аппетитиң кандай эле? Аппетит жок эле. Так. Сиздер ошо былтыр бизди угуп, биз башка мурунку адрес экенибизде ошол жактан 4 ай мурун лечение алып кеттиңиздер эле. Бирок мен үйгө строго ошол мен берген режим менен жашайсыңар деп айттым эле. Значит, нан жеген жоксуңбу? Нан жебедиң, молодец. Сүт, сахардарды ичпедиң. Азамат, нандын ордуна эмне бердиңиз? Баягы күрүчтүн унунан кичине молодец. Сары майга пиширдим. Мисалы бүгүн күрүчтөн кылсаңар, эртең пишириң. 4 күндө баягы тамактан 4 күндө бир дегенде ой Азамат. Балыктын эти, койдун эти, күйдүн эти, өрдөктүн эти алмаштырып. Алмаштырып 4 күндө. Демек, мен берген ротационный диетаны абдан жакшы кармапсыңар, э? Так, бизге келгенде бул кыздын мойнунда абдан көп бездер кол менен кармалчу, э? Биз ушунчерээк келгенде билдик бирок. Биз текшерип, ооба. Биз текшерип кыздын мойнунда бездер толуп кеткен деп айттык, массажист кыз тоже айтты. Анан ашказандар эми бизге. Ооба, ашказандарды кармаганда дагы бөлтүктөр кадимгидей кармалган эле. Анан дагы эң негизгиси, могу оң жаактын жанында чоң жаңгактай бар беле, жаңгактай. Жаңгактан кичинерээк, значит, неме өрүктүн данегинде катуу бир образование, мындай бир катуу зат болгон да, ткань деп коет. Анан ошол азыр кантип өзгөрдү? Азыр ичим болбой калды, башым болбой калды. Катуураак айтты. Ыйлагың келбей калды, кычырданбай калдың. Уктап турганда жакшы эс алып туруп атасыңбы? Мурун ичиң катчу беле? Мурда ичим катчу эле, тазалап калды. Азыр барып калдыңбы? Ооба, кечкурун уктай албайт элем, азыр кечкурун жакшы уктайм. Демек, биз силерди натуралдык дарылоого отургуздук эле. Ошондон силер жакшы болгонду сезип, мына азыр 4 айдан кийин дагы бир курс лечение алып койсокпу деген келиптир. Демек, мен эмне дейт элем, мына эң негизгиси Азамат, апасы абдан Азамат экен, мына биз берген ротационный диетаны айтып атат да, 4 күндө 4 түрдүү нерсе берип аттым, айран сут бербей аттым деп. Адам чындыгында өзүн өзү жакшы кылса болот экен да. Түнү жедирбей калган. Баягы буурулган оокаттарды жакшы көрөт да. Жегенди жакшы көрөт. Азыр жебей калдың, а? Азыр кыйла өзүң жакшы сезип калдыңбы? Ооба. Мына эми мектепке барсаң, памятиң жакшы боло баштайт. Память жакшы боло баштайт чындыгында. Окуганда жаттаган жакшы боло баштайт. А мурун окуусу келбеген болуш керек. Мекет кылай десек, ыйлап, Демек, моюндагы лимфоаденит шейных лимфоузлов деп коет, ошо моюндагы бездердин чоңоюп кетүүсүнөн мээге бараткан кан тамырлар кысылып, жакшы кан барбай, кыз ыйлак болуп, кыжырданып, ушундай состояние жүргөн. Эми албетте азыр да бир курс лечение жүргүзүшүбүз керек албетте. Себеби деген адам жакшы болуш үчүн 6 айдан 2 жылга чейин ушу биз айткан режимди кармаш керек да. Абдан жакшы, молодец, Азаматсыз. Мына кызды, баланы мен айтар элем да, урматтуу мекендештер, эң негизгиси энелер деп айтар элем да, энелер балдарды карашыбыз керек. Мына абдан сонун караган, мына кыз көздөрү ачылып,
Мурунку караганда көздөрү бакырайып, жүзү сонун болуп, мынандай аппак дак болуп толуп кеткен жүзү. мына эң жакшынакай сулуу кыз болуп келиптир. Эми дагы Кудай буюрса бир лечениеден кийин дагы результат айтабыз. Мына результат ушинтип 4 айдан кийин өзү келе берет, урматтуу мекендештер. Демек биз айткан натуралдык ыкмаларды колдонуңуздар деп айтып кетер элем.